Сузак районунун Борбору чындыгында башаламан ирesi жайгашканы маалым. Өзгөчө аптанын жума күнү бул жерде автоунаа эмес, жөө адам жүрүүгө мүмкүнчүлүк болчу эмес. Андан калса эс алуу багынын айлана тегереги ар кимге ар кандай шартта мыйзамсыз берилип олтуруп базарга айланып кеткен болчу. Учурда бул жер мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, муниципалдык заманбап соода борбору түшүүдө. 70 адамдын документтери болгон. Анын ичинде бир 15 документи мындай жөн эле бир илгерки бир документ. Анан калгандарын биз толугу менен бүгүнкү күндө өзүбүздүн муниципалдык менчикке өткөзүп алдык. Муниципалдык менчикке өткөзүп алып туруп, анан биз муниципалдык базар Кудай буйрса баштадык. Өзүбүздүн бюджетибизден азыр бүгүнкү күндө 40 миллион сом акча бөлдүк. Өнүктүрүү фонддон 20 миллион сом акча сурап атабыз. Эгер ал акчалар да жетпесе, дагы финансированияны ушу мамлекеттен дагы кайрылсакпы деп турабыз сураганы. Азыр соодагерлер убактылуу колхоз базары деп аталган жерге барып соода сатыктарын жүргүзүшүүдө. Биз анаяда өзүмүз собственный магазин. Биздин парк жакта дүкөнүбүз бар эле. Айыл өкмөттөн келип, бул жерлер мыйзамсыз берилип кеткендигин айтышып, ал жерден чыгып кетүүбүздү айтышты. Анан бизге кайрадан бардык шарттары менен атайын жай салып бере турган болгондон кийин биз ал жерибизди бердик. Учурда ушул жерде убактылуу соода кылып жатабыз. Курулуш күзүндө бүтсө, кайра ошол жактан соодабызды жүргүзөт элек деп күтүп жатабыз. Өткүзөмүз дейишти. Курулуш жумуштары аяктаганга чейин жарандарга альтернативдүү соода жүргүзүү орундары да каралыштырылууда. Негизинен эл үчүн заманбап базарларды уюштуруу мисалы бир катар райондордо орун алган. Баамтын токтотуп койсок, бат эле токтотуп коюшсуз. Биз ошолорго аналогичный шарттарды түзүп бере элсек, ошо жана мал базарынын жанынан ошол жактан 1 гектар жер таап беришиптир, ошол жактан ошол жерге көчкүлө болот да. Азыр буюрса мен бүгүн жетпей калдым, жака барып көргөнгө. Бирок ошол жактын баарын тазалап беришет да, ошол жака элдин баарын ошол жака көндүрүшүбүз керек да. Эми биз в конце концов неме болушубуз керек да, шартты болушубуз керек да, туурабы? Мурунку шарттар менен азыркы шарттар эми башка болот атпайбы? Мурун болсо тиги муздак сууга жуунуп беришет элек, азыр ар бир үйгө барсаң жылуу суу бар, туурабы? Ошондой эле бизге ар бирөөбүзгө комфортабельный болушубуз керек да. Мына базарга барганда тоже мындай тыгындан барып бирдеме сатып алсаң, буюм сатып алсаң, мындай жакшы өзүң удовольствие менен сатып алышың керек да. А барсаң эле тыгын болсоң, машинени коюп койгон ошол жактан чыгыш эле бир 2-3 саат болсо, кайра ыңгайсыз болуп атпайсыңбы? Ошол себептен мына элдердин баарын чакыра кетип турам, ошол бияктан мына биз администрация болуп, ошо менен тыгыз байланышты иш алып баратабыз негизи элечи. Жаап салгандан түз эле баарын жаап салгандан алабызбыз да, биз ошонун үчүн айтпайм, аналогичный жагын таап берип атабыз да. Учурда өлкө боюнча кызыл сызыкка чыгып кеткен, мыйзамсыз берилип жаткан жерлер мамлекетке кайтарылып, ыңгайына жараша заманбап көрүнүшкө келтирүү чаралары кабыл алынган. Сузакта биринчи жолу уюштуруп жаткан муниципалдык базардын ачылуусу күз мезгилине болжолдонууда. Гүлжан Амандоева, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.